Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу Desin TV kanalынын катталуучулары. Бүгүнкү биздин чарпая жоромолубуз жыды деп аталат. Эмне үчүн жыды деп аталып калганын азыр мен сиздерге түшүндүрүп берем, достор. Анткени бүгүн Чакалайдын чак түшүндө ушул интернет айдыңында даңк этип эле жарылгандай жаңылык болду. Бул белгилүү 4 саясатчы дагы 1-2 коомчулук анча белгилүү эле эмес адамдар биригишип жыды жаңы дем деген саясий альянс курушуптур. Бул Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, булар мурдакы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү. Ошондой эле азыркы 3-кө 4-кө бөлүнүп кеткен башкаруучу партия мурдакы Алмазбек Атамбаевдин партиясы болгон КСДПнын активдүү мүчөлөрү болуп эсептелген. Албетте Жанар Акаев башында эле чыгып кеткен, а бирок бул дагы ошол КСДПдан шайланып келген депутат болчу. Ушул Жанар Акаев менен Ырыскелди Момбеков деген ошол жогорку кеңештеги чоң тили күчтүү, таасири чоң бир өздөрү дайыма өкмөттүн мүчөлөрүн ракетадай болуп атып келе жаткан 2 депутат жана бир нече адамдар болушуп ушул жыды альянсын түзүшүптүр, достор. Эми кемени башында кандай атасаң аягы ошондой болуп бүтөт деп атын жыды деп коюшуптур. Эми шайлоого жетпей эле жыдып калбайса болду. Эми биздин тилегенибиз ушул жыдычыларга узак өмүр, ошолордун максаттары ишке ашуусуна чын жүрөктөн тилектешпиз, достор. Эми биз ушул чарпая жоромолубузду кандай деп жоорусак бир ушул жоромолду жүргүзүп коелу. Бул биздин саясатчыларды билесиздер да, азыртан эле укуруктуу узун ташташат. Саясий кадамдарды жасоодон мурда бул азыркы парламенттик шайлоого бар болсо, ошондон ары эле президенттигин дагы кошо ойлонду болуш керек деп ойлоймун. Анткени дайыма ушул президенттик үчүн күрөшүп келе жаткан Темир Сариев албетте бул жыдычылардын ичинде президент болсо керек. Кийинки ушул өздөрүнүн кыялындагы Кыргызстанда ал эми Өмүрбек Черкешевич Текебаев парламенттик өлкөгө айлантырып, ошол парламент шайлаган укуктары кенен премьер-министр болуп элестетсе керек өзүн. Эми кандай болгон учурда дагы ушул жыдыда чоң саясатчылар биригишип ушундай альянс түзүштү. Булар бүгүнкү шайлоо эле эмес, келечектеги дагы биздин чоң максаттарыбыз бар деп ачык эле айтышты, стратегиялык. Демек ошол парламенттик шайлоодон кийинки президенттик шайлоого дагы биз ушул жыды бойдон эле кетебиз дегендей болду да. Бирок менде мындай жоромол болуп турат, достор. Эми сиздер дагы өз пикириңиздерди сөзсүз жазыңыздар кандай экендигин. Бул жыдычылардын мындай жалпы составы менин оюмча албетте эгерде президент Сооронбай Жээнбеков оң көзү менен карап койсо кандайдыр бир азыраак процент менен жогорку кеңешке өтүп калышы мүмкүн. Бир 45-50%, 50% мен мүмкүнчүлүгү бар деп ойлоймун. А бирок эгерде оң көзүнүн кыйыгы менен карабай кичине башын мындай кылып койсо эле өтпөй кала турган партия. Анткен себеби дегенде, достор, бул жыдычылардын ичинде биринчиден бул Сооронбай Шарипович Жээнбековге жакпаган 2 ачык эле фигура бар. Азыркы ушул Сооронбай Шарипович Жээнбековдун өкмөтүн каттуу сындап келе жаткан депутаттар ушул Жанар Акаев менен Ырыскелди Момбеков болуп эсептелет. Абдан эле өкмөттү каттуу согуп, өкмөттү кандай соккон сайын келиним сага айтам, керегем сага айтам, келиним сен ук дегендей болуп, өкмөттү соккон сайын, өкмөттү сындаган сайын кандайдыр бир сөздөр ошол президенттин өзүнө келип жатат. Демек, менин жеке оюмда бул Момбеков менен Жанар Акаевди менимче
кичине көзүнүн жакшы жагы менен азыркы бийликтер карабаса керек деп ойлоймун. Бирок булар да ошентсе дагы өздөрүнө саясий чоң упайларды топтоп, ошол эле премьер-министрдин жыштыктарды сатуу боюнча жана башка жол министрликтеринде дей койчу Момбеков абдан активдүү көйгөйлөрдү көтөрүп, фактылар менен келе жаткан депутаттардын бири. Булар менин оюмча канчалык либералдык саясатына карабастан ушул азыркы кездеги бийликке менин оюмча жакпайт болуш керек. Аны ал жагынан өзүңүздөр пикириңиздерди айтыңыздар достор. Бул менин гана оюм, жеке жоромол, ушу чарпая жоромол да. Андан кийин экинчи жагынан дагы булардын бир минус жагы, шансы жогу. Албетте президент эмки президенттик шайлоодо өз адамын көрсөтөт. Кийинки президентке, мисалы үчүн Алмазбек Атамбаев Жээнбековду көрсөткөн сыяктуу эле президент дагы өз кандидатурасын алып чыгат да, ошол өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп, өздөрүнө кийин бейпил өмүрдү түзүп бере турган, бейпил жашоону түзүп бере турган адамды таап, ошону көрсөтөт деп ишенемин достор. Албетте ал көрсөтө турган адамы менин оюмча Темир Сариев эмес. Демек бул жыдычылардын ушул шайлоодон утуп чыгып, кийинки кезде Темир Сариевди президенттикке көрсөтүшүнө деги эле бул Сооронбай Жээнбековдун кызыкчылыгы жок деп ойлоймун. Бул дагы бир жагынан минус. Анан дагы бир кичине жарым плюсу, азыркы кездеги ушул дайыма президенттиктин бийликтерин ачык сындап каршы болуп келе жаткан чоң саясатчы Өмүрбек Текебаевдин бул Сооронбай Жээнбековго болгон лоялдуу, мындайча айтканда аяр мамилеси, ачык айтпай кайра тескерисинче ошол түрмөдөн чыккандан кийин бир аз мактап, өзүбүз билебиз, сен жасаган жоксуң Мадумаров, башка чыгарган жок, муну Жээнбеков чыгарды деп абдан бир учкул сөздү айткан да. Ошондуктан мен ойлоймун, бул жерде Жээнбековдун өтө эле Текебаевга бир каршылыгы жок деп ойлоймун. Бирок дагы бир күмөндүү жагдай, ошондой каршылыгы жок болсо, бул кезге чейин Текебаевди актап, ушул шайлоого катышуусуна бир шарт түзүп, сотторду тезирээк иштегиле дегендей кылып ымдап койсо эле бүтүрүп коет эле. Бул жыдычылардын көп эле жактан мындай жыдып калууга шарттары келип тургандай да. Мен айрыкча таң калтыруучу жагдай, бул албетте жаңы конуштарга барганда, башка жактарга барганда Жанар Акаев менен активдүү СДПКчы ушул Ырыскелди Момбеков чогуу ээрчип эле чогуу элдер менен жүргөн. Бирок бул жака кандайча келип калды, абдан акырын жүргөн Момбеков ушул таң калтырат да. Мен ойлоп жаттым эле, Момбеков башка жактарга барышы мүмкүн, Биримдикеби же болбосо мекеним Кыргызстанбы, ишигил ошондой шансы көбүрөөк жактарга. Себеби бардыгы эле мен кечээки чарпая жоромолдо дагы айтканмын. Бул кишиде абдан мүмкүнчүлүктөрү чоң, шансы көп, кайсыл партия болбосун өз кучагын жайып тосуп алат деп. Бирок ушул Момбеков дагы ушул ата мекенчи Текебаевга келиптир. Албетте булардын илгери чогуу чай ичип, чогуу чаран отургандыктарынан эле бир нерсенин жишаны билинген болчу. Бирок мен келет деп мындай чын айтканда ой жок болгон. Бирок ушул кечиресиздер, Темир Сариев менен Өмүрбек Текебаевдин биригишин мен күткөнмүн. Ушул жоромолдо ойлогонмун, анткени булар ошол эле эки палаталуу парламентти бир палаталуу кылышта, жана убактылуу өкмөттө, демократиялык күчтөр союзунда чогуу жүрүшкөн, чогуу убактылуу өкмөттө жүргөн, үзөңгүлөш бир мындай бир багыттагы адамдар болуп эсептелет да. Мен булардын сөзсүз биригишин күткөнмүн, бирок бул Жанар Акаевдин жана ушул Ырыскелди Момбековдердин буларга кошулуп кетерине бир аз мындай ой жок эле да. Ушул достор, сиздер кандай ойлойсуздар? Бул альянс, бул биригүү шайлоого катышып өтүп кете алабы, өтүп кете албайбы? Ушул жөнүндө мындай жоромолдоруңарды ачык жазсаңар, анан бул жерде кимдин белети болсо ошол концертти заказ берет дегенде, эми бул жерде белеттүүсүн көрүп эле турабыз. Бир гана ушул Темир Сариев мында кичине финансы жактан чоң бир мүмкүнчүлүктөр болушу мүмкүн. Албетте Текебаевда же болбосо Момбековде, Жанар Акаевдарда чамма чаркы эсептелүү гана болсо керек, эми салыштырмалуу. Бирок
жөнөкөй адамдарга караганда албетте булардын деле өзүнө жараша тиричилиги, партиясы бар деп ойлоймун. Анан дагы бир айта кетчү жагдай достор, мына ушул азыркы кезде мен баягы айтып кеткенмин, ушинтип биздин жашап жатканыбызга ушул 4 саясатчынын, ушул жыдычылардын абдан чоң таасири бар эгерде эсептеп келе турган болсок. Мисалы үчүн биз Өмүрбек Текебаевдин конституциясы менен жашап келе жатабыз. Ошонун партийный список, партиялык тизме менен кирүү деген, ошол кишинин айткандары менен ушул Өмүрбек Чиркешевич Алмазбек Атамбаев менен эгерде ошондой чырдаша кетип, бирин-бири чукубаганда, анда азыркы саясий абал кандай болот эле, Өмүрбек Чиркешевич ким тарабында болот эле, бул дагы белгисиз нерсе да. Эми ошол баягы конституциянын бир реформага алып келебиз, алып келбейбиз дегенден чыр чыгып, анан кийин бирин-бири чукуп, баары башталып кетти. Эгерде ошондой чыр чыкпай, булар ынтымак келе турган болгондо, анда азыркы көрүнүш кандай болот эле, мен билбеймин. Иши кылып ушул азыркыдай эле коррупция болмок да. Эгерде коррупция менен жакшы күрөшсө, мурда деле булар өздөрүн көрсөтмөк. Ошол эле ушул СДПКчы депутаттар деле коалициянын башында туруп, өздөрү шайлаган ушул министрлерди шайлоодо, башкаларды шайлоодо ушул эле Момбековдун деле салымдары бар деп айтабыз. Албетте мындай сындамыш болот. Чалдардын өкмөтү келди, анан балдардын өкмөтү келди деп сүйлөгөнү менен бир кандайдыр бир активдүү нерселерди булар жаратышкан эмес да. Ушул азыркы жашообузга ушул саясатчылар активдүү эле катышып келе жаткан саясатчылар болуп эсептелет. Темир Сариев мисалы үчүн премьер-министр болгон, ошол балыкчы корумдуу жолунда кандайдыр бир иштер болуп кетти деп ошондон кийин кетип калган, Кыргыз Республикасынын премьерлигин бир жылча премьери болуп турган, иши кылып биздин коомдо ушул азыркы биздин жашообузга активдүү таасирин тийгизген саясатчылар да. Ошондуктан булар бийликке келгенде деле кандайдыр бир чоң өзгөрүүлөрдүн болушу, билбейм эми кандай, аны өзүңүздөр баалайт болушуңуздар керек достор. Мен деле буларга ийгилик каалайм, эми өздөрүнүн чыр чатактарын бүтүрүп алышсын, албетте бир жакшы нерселерди жаратышсын. Биз жаңы программалар менен, жаңы стратегиялар менен, жаңы ой жүгүртүүлөр менен барабыз деп Өмүрбек Чиркешевич Текебаевдин жазууларын окудум. Албетте булар баардыгы эле ушундай убадаларды беришет, мунун баарын турмуш көрсөтөт достор. Саламатта бололу, силер дагы бул альянстын келечектеги тагдыры кандай болот, кандай жоромолдоруңуздар бар, дагы кимдер келип буларга кошулушу мүмкүн. Мисалы үчүн Чыныбай Турсунбеков, Иса Өмүркулов деген КСДПчылар дагы кошулуп калабы, же алар тиги биримдик, же мекеним Кыргызстан менен кетеби дегендерге дагы бир жоромолдоруңарды айтып көрсөңөр. Себеби бул Момбеков айтып атат, мен КСДП тобу деген бир, КСДП өзү бир 3-4кө бөлүнсө, бул киши дагы бир өзүнчө топ группа менен келиптир да бул жерге. Демек группанын башка дагы бир мүчөлөрү болушу мүмкүн да. Ал болсо кимдер болот, ошолор жөнүндө оюңуздарды айтып коюңуздар. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.